Кутматаңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга дагы бир кызыктуу мейман келип отурат. Тааныштырып өтүп кетсек, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын урология жана андрология кафедрасынын башчысы, Кыргызстандын башкы урологу Усупбаев Акылбек Чолпонкулович. Бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Кутмантаңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Агай алгаш жакындан таанышып өтөлү. Айтып өтсөңүз, ушул кесибиңизди аркалап канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз. Рахмат. Эми кесип бир 41 жыл болду. Ошо мед академияны бүткөндөн баштап эле ушул тармакта иштеп атабыз. Баягы бүт тепкичтерден басып келип, анан ушул даражада азыр иштеп атабыз. Азыр ушул урология илимий борбору улуттук госпиталдагы ошонун директору болуп иштейм. Анан бүт Кыргызстанга ошо урология тармагындагы болуп жаткан жаңылыктарды, жаңы ийгиликтерди, ошондой эле мындай жаңы метод дарылоолордун бардыгын ошого киргизүүгө аракет кылып иштеп атабыз. Рахмат агай, айтсаңыз, ал эми пиелонефрит деген өзү эмне, бул эмнеден пайда болуп чыгат, бунун алдын алуу жолдору туурасында? Эми пиелонефрит деген бул бөйрөктүн сезгениши да, бөйрөктүн сезгени ооруларынын бири. Бүттүкчө, гүлтүкчө деп коет, ошолордун сезгенүүлөрүн деп эсептелет да, инфекциялык жолу менен. Мындай оорулар бизде абдан көп. Мисалы, урология оорулары бул саламаттык сактоо системадагы бардык оорулардын бир 12% түшөт да, 12%. Ошол урологиянын ичинен алып көрсөк бир 30%-ны ошол пиелонефрит оорусу түшөт. Көбүнчө пиелонефрит оорусу бул жанагы бала төрөлүп, кичинекей кезинен эле башталышы мүмкүн да. Көбүнчө ошо кыздар көп кездешет. Мындайча айтканда кыз балдарда көп кездешет да. Анан көп эле ата-энелер баягы өзүнүн убактысында ошону текшерип биле алышпайт да. Убактында кайрылбайт. Анан ошол пиелонефрит деген оору жүрүп отуруп баягы эски ооруларга айланып кетет да, мындайча айтканда хронический ооруларга айланып. Анан мындай чоңоюп калган тесттер кезинде 15-16 жашында абдан ошо күчөйт. Анткени ошол убактарда баягы адамдын жанагы гормоналдык өзгөрүүлөр көп болот да. Ошол убакта ошол пиелонефрит оорулары көп кездешет. Ал оору эмнеден пайда болот? Бул көбүнчө жанагы причиналарын, себептерин айтып көрсөк, биринчиден бул жана инфекциялык жолдор менен, экинчиден баягы тубаса бөйрөк ооруларынын баягы пайда болушунда да, мисалы зааранын чыкканы начарласа, же бөйрөктө ошол пиелонефрит ооруларынан кийин жана таш пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле башка жана гидронефроз деген оорулар бар. Ошондой эле жанагы бөйрөктүн ылдый түшүп кетиши, мындайча айтканда себептер абдан эле көп. Пиелонефрит деген бул айтып атпайм, көбүнчө даже ушул аял кишилерде көп кездешет. Мисалы, баягы боюнда бар аялдарда пиелонефрит беремендик деп коет да. Мындай да көп кездешет. Анткени бул жерде да жана гормоналдык өзгөрүүлөр болот да, мындай боюнда бар аялдарда. Ошондо жанагы зааранын чыгышы начарлап, жанагы заара чыккыч түтүкчөлөр жанагы тонусу начарлап, ана жанагы кошумча инфекция кошулса, ошол пиелонефрит оорулары пайда болот да. Рахмат. Агай, айтат эмеспи, элибизде баягы баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт эмеспи, анысыңарындай баягы сизди жалпы өлкөбүз тааныйт, өз кесибинин мыкты адиси деп билебиз. Айтып өтсөңүз, дал ушул биз жогоруда сөз кылып аткан оорунун белгилери кандай болот агай? Ошо белгилери туурасында кененирээк токтолуп өтсөңүз. Эми көбүнчө биринчи белгилерден болуп бул ошо бөйрөк тушу мындай салаңдап ооругандар болот. Мындай острый болуп калса, баягы мындайча айтканда, анда өткүр
өткір пиелонефрит деп коет. Бул убакта баягы температура болушу мүмкүн, бөйрөк түшү оорушу мүмкүн, бели. Ошондой эле заара кылышынын начарлашы, мындайча айтканда заара тез келип, анан кийин зааранын өңү өзгөрүп, ошондой болушу мүмкүн да. Ошол кезде сөзсүз түрдө адамдар баягы азыр заараны текшериш лаборатория абдан эле көп. Мындайча айтканда мамлекеттик медицинский лабораториялар көп. Ошол жака тапшыра койсо болот да. Тапшыра койсо ошолдо жанагы зааранын өзгөргөн көрүнүп, анан сөзсүз түрдө жанагы биздин үй бүлөлүк кызматта иштеп аткан врачтарга кайрылса, жанагы үй бүлөлүк врачтар өздөрү көрүп, текшерип, азыр ар бир мындайча айтканда ушундай поликлиникаларда жанагы ультразвук деген аппараттар бар. Ультразвук менен сөзсүз түрдө көрүш керек. Ошо биринчи анализин көрүш керек, заарасын, андан кийин ультразвуктан көрүп, анан бир бөйрөктөн бир башка бир ультразвукта зааранын чыккан начарлашы же болбосо кеңейип кетиши мүмкүн, бөйрөктүн бүлтүкчө, күлтүкчөлөрү кеңейип кетиши мүмкүн. Ошол убактарда алар специалисттерге жибериш керек да, урологторго. Урологторго жиберсе, алар анан өздөрү текшерип, андан ары алып дарылап кетишет да. Рахмат. Ага, айтсаңыз, азыркы учурда ошо кырдаалга байланыштуу пандемияда көбүнчө ошо бөйрөк оорулары менен ооругандар, урология жак менен ооруган адамдар каяка кайрылса болот? Алардын азыркы учурда абалдары кандай? Эми бул абдан жакшы суроо. Азыр биз мына тиги жайкы кара июль деп айтылып атпайбы? Ошол убакта мен өзүм ошо улуттук госпиталды башкарып, менен суранышкандан кийин 1-2 ай иштеп бергем. Ошол убакта биздин урология илимий борбору жабылып калып, ковид инфекцияга. Азыркы кезде да ошондой болуп атат. Азыркы кезде да ошо урология илимий борбору жабылып, бардыгы ошо 5-6 этаждын бардыгы ошо ковид борбору болуп калды да. Анан чынында биздин урология тармагындагы бейтаптарга абдан эле оор болду деп эсептейм. Анткени алар убактысында кайрылып, убактысында дарыланууга мүмкүнчүлүгү болбой калышты. Бардыгы мындайча айтканда жанагыдай частный больницаларга кайрылып, анан эми өзүңүздөр билесиздер, элдин мүмкүнчүлүгү жок да, бардыгы эле ушул частныйга кайрылып, ошол жакта дарыланганга. Ошон үчүн кыйналышып аткандар абдан көп. Мен ошого азыркы убакыттан байланыштуу айтып коеюн элге. Биз иштеп атабыз. Ошо урология илим борбору күнү-түнү, күнүгө мындайча айтканда 24 саат биз жардам берет да, биздин урология борбору. Ошол биздин кызматыбыз азыр жанагы ошо урология илим борборунун бет маңдайындагы клиника Акынбаева деген бар. Ошол жердеги хирургия бөлүмүндө биз ошо хирургтар менен чогуу иштеп, урология ооруларына кызмат кылып атабыз да. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, ушу пандемия убагында азыркы эле биз сүйлөшүп аткан пиелонефрит болобу, же заара чыккыч оорулары болобу, же простата безинин оорулары болобу, абдан мындайча айтканда күчөйт да, күчөйт. Бир жак алып көргөндө инфекциянын күчөшү, экинчи жак алып көргөндө мына суук болот атпайбы? Суукта да сезгене турган оорулар көбөйүп кетет. Өпкө сезгенет, бөйрөк сезгенет дегендей, табарсыз сезгенет. Ошол убакта мындай биздин элибиз өзүн караш керек да. Жылуу жумшак караш керек, инфекциялар болсо дарылаш керек. Көбүнчө мына кары картаңдар караш керек. Анткени мисалы эркектерди алып көрсөк, мындай 50ден ашкандан кийин, 60тан ашкандан кийин дейли зааранын чыкканы начарлап калат да. Анан алар ушул убакта убактысында дарыланбаса, алар күчөп кетет, жана инфекция кошулуп берип күчөп кетиши мүмкүн да. Ошондой эле жанагы пиелонефрит ооруларына кабыл болушу мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө адамдар өзү ошого көңүл буруш керек да. Мисалы андан башка оорулардын абдан эле кыйналып аткан булар оорулар бул шишик оорулары. Шишик, мындайча айтканда, орусча айтканда жанагы
рак оорулары да болуп калышы мүмкүн да. Жанагы бөйрөктүн, тиги табарсыктын, простата безин дегенде аралаш оорулар да жана ошол убактарда жанагы сезген оорулар күчөйт, жана пиелонефрит деген оорулар күчөйт да. Аларды биз сөзсүз түрдө жаткырып дарылаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр иштеп атабыз. Кайрылсаңыздар болот сөзсүз түрдө. Мына клиника Кумбаевда иштеп аткан биздин кабыл алуучу бөлүмгө ошондой эле биздин сайттан карасаңар урология KG деген сайт бар. Ал жерде интернет тармагында дагы баягы интернет тармагынан деле байланышып, телефондорду алып консультация мага деле кайрылсаңар болот. Башка специалисттер абдан толтура бизде специалисттер. Бардыгына кайрылса болот. Айтып өтсөңүз, биз негизи эле көбүнчө карапайым элдер оору көбүнчө өтүшүп кеткенден кийин барат эмеспизби? Дал ушул биз сөз кылып жаткан оору өтүшүп кетсе коркунучтуу, кырдаал барбы? Жана ошондой эле биздин ошо оорунун түп орду менен айыктырууга мүмкүнчүлүк барбы? Эми мүмкүнчүлүк бар. Бизге кайрылам деген оорулар азыр мен суранып кетер элем. Баягы пландуу түрдө кайрылган оорулар бар да. Ошолордун бардыгы мүмкүнчүлүгү болсо жанагы коронавируска тест тапшырып, же болбосо ИФА деп коет, ИФА кан тапшырып, өпкөсүн рентгенге тарттырып, анан кайрылса туура болот да. Анткени азыркы маалда ошол айтып атпайбы, ошо инфекция оорулары менен жана коронавирус да инфекция да. Ошолор кошул ташыл болуп баягы аралашып келгендер көп болуп атат да. Анан кийин баягы ошону дарылооду кандай дарылаш керек, кандай бөлүмгө жаткырыш керек, ошону биз билишибиз керек да. Мисалы урология тармагына түшүп калып, андан кийин ковид болуп калышы мүмкүн. Ковид болуп, өпкөсүнөн оору болуп, анан күчөп кетиши мүмкүн да. Температура болгондо ковидте де температура бар, мындайча айтканда, и бөйрөктө да температура болуп калышы мүмкүн да. Белгилери бирдей. Белгилери окшош кетет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү болсо лабораторияга тапшыра койсо, ал бир 3-4 саатта эле чыгып калат результаты да. Анан ошого карата кызмат кылыш керек. Мисалы өпкөсү нижнедолевая пневмония деп коет. Ошол жана өпкөнүн ылдыйкы бөлүкчөлөрү сезгенип баштаганда, ошол биринчиден бул белгилери мындайча айтканда бөйрөк ооруйт деп элдер баштайт да. Мен бөйрөгүм ооруп атат деп. Өпкөсүнө мындайча айтканда эч кандай жалобы жок да. Ошон үчүн ушундай белгилер окшош кетет. Бөйрөк ооруган менен өпкөсү ооруганга окшош кетет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк болсо тапшырыш керек жаңа анализдерди. Бүгүнкү күндө ушу оорулардын саны өлкө аймагында кандай болууда? Күндөн күнгө өсүүдө, статистика жака? Статистикага алып көргөндө чын деле айтыш керек. Баягы багы жокко дагы жок дегендей эле ошондой болуп атат баягы. Мындайча айтканда экономикалык жагынан турмуш шарт элдердин начарлаган сайын жана оорулардын көбөйүшү гүлдөп өсүп атат десек болот да. Гүлдөп өсүп атат десек болот. Анткени бул бардыгына бири-бирине байланыштуу да. Баягы элдер туура эмес тамактануудан, өзүн өзүн алып жүрүүдөн, ошондой эле стресс оорулары ошонун баары айланып келип, суук бир жагы ошонун баары айланып келип, ошол оорулардын күчөшүнө алып келет да. Анан бир жагы кыргыз элинин биз эми эл капа болбосун, эми бизди угуп аткандар кайдыгерлик мамиле. Баягы сөзсүз түрдө баягы кыргыздар баягы баспай калганда, же болбосо жүрбөй калганда, өтүшүп кеткенде кайрылып калышат да. Анда баягы өтүшүп кеткенде сөзсүз түрдө жана ооруканага жаткырууга туура келет. Ошондой эле чыгымдар көп болот бул жерде. Чыгымдар көп болот. Дары-дармек жагынан, мисалы өкмөткө, мамлекет, ооруканага да чыгым көп, и өзүнө да чыгым болот да. Биз айтканда бардык эле дары-дармектер бар деп мен айта албайм баягы. Кээ бир дармектерди өз алууга баягы туура келет. Айласы жок алууга туура келет да. Ошон үчүн айтар элем, баягы алдын алганга аракет кылыш керек. Ар бир адам
ушундай жаңы айтып аткан зааранын бузулушу, температура башталышы сөзсүз түрдө ошол биздин жанагы үй бүлөлүк кызматкерлерге, врачтарга кайрылса эле не обязательно баягы урологко, ошондой эле терапевтке деле жанагыдай биздин үй бүлөлүк врач бар да, семейный врач деген. Ошого кайрылса эле алар текшере коюп эле, анан ошону убактысында дарыласа, ооруканага жатуудун кажети жок. Үйдөн эле дарыласа болот да. Ошон үчүн мен айтып бере элем, сөзсүз түрдө эртерээк кайрылыңыздар. Бирок урология тармагында биздин кызматыбыз иштейбиз да. Жогоруда айтып өттүңүз, мына ушу чыгымды өтүшүп кеткен учурда чыгымды көп талап кылган оорулардын катарына кирип калат да ошондой, бул негизи карапайым эл биз азыр оорулардын түрү көп эмес, анан бирин түшүнсөк, бирин түшүнбөй чындыгында бул орунду алдын алуу жолдорун туурасында айтып өтсөңүз ошол. Эми бардык эле ооруларды алдын алуу керек да. Биздин медицина өзү Союз убагында ошо алдын алуу медицинасы деп аталчу да. Профилактикалык медицина деп. Эми азыр андай болбой атат азыр. Азыр баягы кайрылганда гана дарылап калган убакта аларды жана диспансерный учеттуга алып андай кылганга мүмкүнчүлүк жок болуп атат элдерде. Мисалы ошол эле биздин специалисттер, урологдор азыр ошо урология тармагын иштегенге мүмкүнчүлүгү болбой ошол ковидтер, ковидный ооруларды, ковидный центрлерди как пульмонолог, инфекционист катары иштеп атпайбы? Ошон үчүн баягы убактысында кайрылыш керек. Анан баягы оорулардын күчөшү бир эле медиктерден байланыштуу эмес да медикке. Мен айтып өткөн жана шарттар. Ошондой эле адамдын өзүнө кылган мамилеси. Мындай жаштарды көбүнчө мына көп эле көчөдө жүрүп атат. Азыр ачык эле айтыш керек, эч кандай бунун уяты жок. Азыр мына шайлоо башталбадыбы? Шайлоо башталды. Ошо шайлоо убагында биздин оорулардын саны көбөйүп кетти. Көбүнчө ушу шайлоо бүткөндөн кийин көбөйөт да, бүткөндөн кийин. Анткени шайлоо убагында бардыгы жанагы уят, урук жилик туушкан дегендер бар да, куда сөөк дегендер бизде күчтүү да. Вот ошолордун кызматы менен жүрө беришет да. Күнү түнү иштеп, ден соолугун карабай ошо шайлоо тармагында чуркап жүрүшөт да, кыйкырып өкүрүп. Ошонун өзүн караш керек да лучше. Ошол убакта мен айтар элем, ошондо баягы оорудун күчөшү күчөп, инфекциясы күчөйт, жанагы инфекциясы күчөсө жана аспирин ичип коюп жүрө беришет да. Анан кийин кыйналып келгендер бар да. Абдан көбөйүп кетти. Мына могу шайлоо убактысынан кийин сөзсүз түрдө мындайча айтканда оорулардын өйдө тез өсүшү байкалат. Ошол убакта байкалат да. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели агай. Баягы ошо калктын саламаттыгы үчүн эмгек кылып келатасыздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы мына ошол таң эрте түз эфир аркылуу ЛТР мамлекеттик телеканалы Кутман таң программасынан сиздерди, дарыгерлерди чакырып, калктын калың катмарына саламаттыгы үчүн сиздердин кеп кеңешиңиздерди түз эфир аркылуу чагылдырып берүүгө аракет кылып жатабыз. Биз сиз менен дагы кененирээк маектешели дедик элек, бирок убакыт деген чектелүү экен агай. Дал ошол маек соңунда эми сизге эркин микрофон берели. Элибизге кеп кеңешиңизди дагы да болсо айтып кайрылып өтсөңүз болот. Мен элге кайрыла турган кеп кеңешим эле ар бир адамдын ден соолугу өзүнө керек да. Ден соолугун керек болсо ар бир адам өзү аракет кылыш керек. Мына азыр пандемия убагында, шайлоо күчөп турган убагында мен ойлойм, биринчи өчүрөт ошо өзүнүн ден соолугуна караш керек элдер. Ошо алдын ала билип, алдын ала кайрылыш керек да. Сөзсүз түрдө жанагы айтып аткан жанагы азыркы убакта маска кийип, дистанцияны сактап, мына көбүнчө бөйрөгү ооруган ошо ооруларга мен айтар элем, баягы көп жылдан бери ооруп жүргөндөр бар да. Ошолорго айтар элем, ошол көп андай иштерге аралашпай, өзүнүн ден соолугун карагыла деп айтар элем да. Ошондой эле баягы
жаштар кайрылар эми азыр жумушу жок жаштар бүт эле көчөдө кыйкырып жүрүп атпайбы, тоже ойлоңуздар. Бул жерде жаштар биздин келечектеги жаш генофонд деп коет да. Көбүнчө мындай эркек балдар бул генофонд. Кыргыздын генофонду. Биздин генофондубуз керек болсо коркунучта деп койсом болот да. Ошон үчүн өзүңүздөрдү сактаңыздар. Жанагы инфекциялык оорулар болсо сөзсүз түрдө ошону дарылаганга аракет кылгыла. Үйдөн эле дарыласа болот, мунун баардыгын дарыласа болот. Анан кийин андан ары ден соолук калай башка эмне? Биз только кызмат кылып убактысынан дарылаганга аракет кылабыз. Бирок жана пландуу түрдө мисалы операция болууга муктаж болгондор бар. Алар эч ойлонбосун, биз ар убакта биз жардам беребиз. Мисалы биздин урология илимий борбору ковидниге азыр ковид болуп атат. Ошондой эле жана клиника Акунбаевка биздин урологторго кайрылсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жардам берүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Таң эрте келип, дал ошол калктын саламаттыгы үчүн кылган эмгегиңиздер дагы да болсо ийгиликтер болсун, иштериңиздерде бар болуңуз, ден соолукта болуңуздар. Айыбыз болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз.